мен атайын ушу сервис болбойбу деп сурап туруп ушинтип тургандан алгам да. Жок, жапжашынакай жаңы ремонт, жаңы үй дегенден алганбыз мына. Бул жакта ошо кургай элек мына. Келип мындай кармап көрсөңүздөр деле болот мына. Дагы ошо ным боюнча турат, ушулдап суу. Нурсулуу Эрболбекова айылчы курулуш кооперативи курган көп кабаттуу үйдөн $21,000 2 бөлмөлүү батир сатып алган. Бирок андан бери 2 жыл өтсө да үйүнө ысык суу, газ киргизе албай бара. Айтымында турак жайдын сапаты начар болгондуктан үйдүн дубалдарын көк басып кеткен. Андан тышкары ушул күнгө чейин батиринин документтери колуна тиелек. Анан документ тууралуу сүйлөшкөнүбүздө деген ошо Мыскал эже өзү барып ошо саткан бала менен чогуу барып өзү биздин жаныбызга туруп айткан болчу. Мына 2 айдан кийин тек паспорт колуңарга тиет, бул жака газ кирет, мындай доордун баары сонун болот деп баарын мактагандан ошо мен өзүм деле макулдуу мен негизи ушул үйдү алган болчумун. Андан кийин эле көр, жашап көр дегендей жашагандан кийин баардык нерсенин баары билинип турат мына. Аталган көп кабаттуу үй Бишкек шаарынын Достук Кичи районунда жайгашкан. Бул жерде Нурсулуу айым сыяктуу бир канча жылдан бери тиешелүү документи, жылуулугу, ысык суусу, газы жок үйдө жашап жаткандар ондоп саналат. Мен бул үйдүн сапаты аябай начар. Кышы менен көгөрдү. Мен 3 жылда 3 жолу ремонт кылдым үйүмдү. Кыштын күнү чапанымды кийип алып маршруткага түссөм көкчиттана мен бир эмес 2 жолу трансформатор жарылды. Биздин көйгөйүбүз ушул суу проблемасы дагы иши кылып кыргызчасынан жашап атабыз да. Анан бир нерсе болсо эле булар коркутат, сотко бере бергиле. Эже ушундай сата бергиле үйүңөр деп. Мен кандай сата алам? Мен жарым акчам чыкпайт, мен сата албайм. Мен азыр акча таап, күлүү күчтүү эмесмин. Маалым болгондой, бул турак үйлөр эксплуатациядан өтө элек. Көп кабаттуу үйдүн үстүнкү кабатында ысык суу эмес, муздак суу да жок эсе. Айласы кеткен жашоочулар дүкөндөн суу сатып алып ичишет. Мына биз могу канистрага суу толтурабыз туалетке, жайкысын. Ошо бүгүн агып аткандагы ушул аз бираздан кийин тура турсаңыз, может күзөтүп турсаңыздар өчөт булчу. Анткени элдин баары могу сырттагы суу катыш иштери кылбачат окшойт экен да. Ачкандан кийин бияк токтойт. Кечинде саат 12ден кийин только жууганга мүмкүнчүлүк болот да. Нааразы болгон жашоочулар айылчы курулуш кооперативинин жетекчиси ар кайсы шылтоолор менен үйдүн техникалык документтерин да бүтүрүп бербей жаткандыгын айтышат. Азыркы тапта бул көп кабаттуу үйдө жашаган бир да тургундун колунда документи жок. Бул айылчы курулуштун буга чейинки күнүн биз сүрүштүрдүк. Эч кандай үйлөрдү салат экен, эч кандай документин бербейт экен. Ошолордун катарында биз да алданып калдык. Эч ким айткан да жок. Ошого биз кайрылып жатабыз. Бизден кийинки адамдарга ушул компаниядан эч кандай үй албагыла. Себеби булар толгон баардык аферисттер чогулуп алган. Анан буга чейин дагы Датка курулуш компаниясы келип биз айылчы курулушту алдык. Биз бүтүрүп беребиз деп ошо боюнча кетти. Эч кандай бир кандай реакция, эч кандай бир мындай жыйынтык чыккан жок. Ошол себептен мен ушул компанияны бир жакшы олуттуу карап, эмне себептен кылбай жатат, ушул иш козгойбу или кандай бир чараларды көрүп бүтүрүп берсе жакшы болмок. Короче, бул туран эме берген экен. Бул үйдү курулатканда бирөөлөрдөн арматура алган экен. Аларга үй берем деп, куту ошо менин үйүмдү бериптир. Эми мо телевидениеде уялат эле, туган окум болот. Алар келип 10 күн убакыт берем. Эгер чыгып кетсең чыгып кетесиң, чыгып кетпесең күч колдонобуз деп коркутту. Мен жалгыз бой энемин, 2 балам бар, 2 бала, бири студент, бири школдо. Мен аларды окутмай алам, ушу нерв болуп, ал эмне дейт, бул эмне дейт деп коркуп жүрөмбү? Уже Бактыгүл эженин кылыгы уже тойгозу да. Ал эми айылчы курулуш кооперативинин жетекчиси Бактыгүл Ибраимова үлүшчүлөр айтып жаткан дооматтарды четке кагат. Айтымында көп кабаттуу үй тиешелүү талаптарга жооп берет жана жашоо үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Ал эми суу маселеси жашоочулар карызды төлөбөй жаткандыктан жаралып жатыптыр. Ал эми техникалык паспорттор боюнча буларга токтолду. Маселе Кудай буйрса азыр мына архитектура иштеп атат. Техпаспорт кээ бир үйлөрүбүзгө уже основной чоң техпаспорттардын баары чийилип бүткөн. Эми ошондон баягы ар бир дольщиктерге баягы индивидуально уже техпаспорттарын бөлүп беребиз. Мен ал баягы бүгүн эртең эле бүтө койчу иш эмес. Ар бир жумуштун өзүнүн этабы бар. Ошол этабы менен жумуштар бүтүп атат, жылып атат. Бишкектин ичинде жалгыз эле айылчы курулуштан бөлөк үйлөрдүн көпчүлүгү эле баягы эксплуатацияга өтө элек. Себеби баягы застройщиктер бири-биринен кабар алышып турабыз да. Но тем не менее баягы үйдү салып туруп, жарым-жартылай салып туруп, кыйналып токтотуп койгон компаниялар бар. Жоголуп кеткен компаниялар бар. Кыйналып дальше иштей албай калган компаниялар бар.
Но мен сравнение башкаларга караганда ошо жердин баарын кызыл китеп менен сатып алдым. Айта кетсек, Айылчы курулуш кооперативи 2005 жылы түзүлгөн. Буга чейин 2013-2015 жылдары да аталган компанияга байланыштуу бир топ ызычуу окуялар орун алган. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.